Madina doğru. 2. bölük. 9. bölüm. Hicrattın algaçkı жылы. Madina kalkı. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көчүп келиши менен Мадина шаары ислам борборуна айланган. Мына ушул жерден Мадина жана анда жашаган калк жөнүндө кыскача маалымат берип кетсек. Азыркыдай эле ошол убакта да Мадина Араб жарым аралынын эң маанилүү шаарларынын бири катары белгилүү болчу. Ээлеген аянты өтө чоң, климаты жагымдуу келип, жери да берекелүү болгон. Абасы таза, суусу башка жерлерге караганда муздак жана өтө мол болуп, жамгыр дагы Меккеге салыштырмалуу көбүрөөк жайыт эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көчүп келишине чейин бул шаар Ясрип деп аталчу. Бул ат ушул жерге биринчи болуп отурукташкан Ясрип аттуу бир адамдын атынан улам коюлган экен. Бирок ушул сөздө бузулуу деген маани болгондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул атты жактырбай, аны Мадина деп өзгөрткөн. Эми мусулмандар бул шаарды Ясрип эмес, Мадина деп атап калышат. Мадинада мусулмандардан башка жөөттөр жана христиандар жашачу. Ошондуктан калкы өтө көп шаар катары эсептелчү. Ошол убакта калктын саны болжол менен 10 миңден ашуун эле. Ушул жердеги мусулмандар Аус жана Хазраш урууларынан болгон. Аус жана Хазраш аттуу эки бир туугандан тараган мына ушул эки уруунун ортосунда ар кандай чатактар дайыма болуп келген. Мына ушул чатактардын эң чоңу Буаз согушу 120 жыл созулуп, Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көчүүсүнөн 5 жыл мурун аяктаган. Ушул согуш учурунда эки тараптан тең эчен баатырлар өлүп, же майып болушкан. Мына ушундай оор абалда калган ансарларга Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көчүүсү туш келген. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көчүп келиши менен эки бир тууган уруунун ортосундагы чыр чатактар басылат. Бул жердеги жөөттөр 3 урууга таандык болушкан. Кайнука уулдары, Курайза уулдары жана Надыр уулдары. Шаарда сан жагынан эң азы христиандар эле. Алар исламдын Мадинада өтө тездик менен жайылышына чыдай алышпастан Мадинаны таштап көчүп кетишкен. Ухуд согушунда бутпарастар менен бирге согушкан ушул христиандар кийинчерээк Византияга баш калкалашат. Саясий жашоо жагынан Мадина ошол убакта туруктуу абалга келе баштаган. Уруучулук түзүлүш өкүм сүрүп турган. Бутпарас арабтардай эле жөөттөрдө да ар бир уруу өз-өзүнчө жашашчу. Өз башчыларынан башка эч кимди тааныгысы келчү эмес. Бул жерде тең укуктуулук деген түшүнүктөн алыс жашоочу. Соттор маселени өз акылына жараша жана өз кызыкчылыгын көздөп чечишчү. Сабаттуулардын саны өтө аз болгон. Мына эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол географиялык, саясий жана коомдук абалы туруктуу эмес шаарга көчүп келет. Алдында өтө маанилүү милдеттер жана чечилүүгө тийиш болгон бир топ оор маселелер бар эле. Бутпарастардын коркутуусу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандардын Мадинада эркин жана коопсуз абалда жашап жаткандыгын көргөн бутпарастар көрө албастык менен аларды Мадинада да жайына койгулары келген эмес. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабаларына Меккеде кандай кордук зомбулук көрсөтүшсө, Мадинада дагы ошондой кылгылары келишкен. Мына ушул максатта аны коргоо үчүн ант берген. Ансарларга коркутуу ниетинде жазылган 3 кат жөнөтүшөт. Катта ансарлардын Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коргоодон баш тартууларын талап кылышып, эгер талап аткарылбаса, баштарына келе турган ар кандай мүшкүлгө туш боло тургандыктарын эскертишет. Бирок Курайш бутпарастарынын мындай коркутууларынан мусулмандар коркуп калган жок. Тескерисинче өтө катуу жооп беришти. Ошентип меккелик бутпарастар Мадинада коркутуу менен эч кимди Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам каршы кое албай тургандарын түшүнүшөт. Мадиналык мусулмандарга келген эскертүү катары тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да кабардар эле. Мына ошол себептүү Мадинадагы ар кандай уюштурулуучу чатактарга каршы дайым даяр турду.
Бутпарастар эч күтүлбөгөн убакта кол салышы мүмкүн деген ойдо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма этият болуп, мусулмандарды да өтө сактыкка чакырып жатты. Мына ошол себептүү кээ бир түндөрдү уйкусуз өткөрөт. Меккелик бутпарастар Мадиналык мусулмандарды жалгыз катары кылуу гана эмес, башка чараларды дагы колдонуп коркутуп көрүшөт. Алар Мадинадагы кээ бир эки жүздүүлөр жана жөөттөр менен макулдашып, мусулмандардын арасында ар дайым ушак айың, бузукулук иштерди жүргүзүп турушкан. Ушулардын бардыгына карабастан Мадиналык мусулмандар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам исламга карата болгон ойлорун такыр өзгөрткөн эмес. Тескерисинче мурдагыдан да сак болушуп, исламга чын дилдери менен кызмат кылуусун улантыша берген. Мухажирлер менен ансарлардын ортосунда боордоштуктун түзүлүшү. Ансарлар Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бардык нерселерин таштап, Меккеден көчүп келген мухажир мусулмандарды чын жүрөктөн кучак жая тосуп алышкан. Колдорунан келген жардамдарын алардан аяшкан эмес. Бирок мухажирлер Мадинанын климатына, адаттарына, каада салттарына жана иш шарттарына дароо эле көнүп кетишкен жок. Меккеден көчүп келатып, өздөрү менен чогуу эч кандай оокат жайын ала келишкен эмес эле. Ошол себептүү бардык жактан жардам берген ансарлар менен жылуу мамиле түзүүлөрү керек болчу. Ошентип, Мадинага ыйык көч аяктагандан 5 ай өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ансарлар менен мухажирлерди бир жерге топтойт. 45 мухажир менен 45 ансарды бири-бирине боордош, бир тууган деп жарыялайт. Мына ушул боордоштук боюнча Мадиналык үй бүлө башчыларынын ар бири мухажир мусулмандардан бир үй бүлөнү өз үйлөрүнө алып, мал мүлкүн, оокат жайын алар менен тең бөлүшүп, бирге иштей тургандыгы милдеттендирилет. Мадиналык мусулмандар, башкача айтканда ансарлар, бардык нерсесин үй жайынан алыс жерде жашоонун кыйынчылыгын тарткан мусулмандар менен тең бөлүшүп жатышты. Мухажирлер ыңгайсыз абалдан акырындап чыга баштайт. Адамзат тарыхында көптөгөн көчтөр болуп өткөн, бирок мынчалык маанилүү, мындай ыйык көч келгиндер менен жергиликтүү элдин мындай ысык алака катыштары өзгөчө көрүнүш эле. Мына ушул боордоштук мамиледен эбегейсиз бир күч кубат жарыла баштаган. Бул улуу күч бат эле бүткүл Арабияны өзүнө багындырган. Мухажирлер ансарлардын кылган жакшылыгын ачык сезип, колунан келишинче жан талашып иштегенге аракеттеништи. Мунун эң сонун өрнөгү катары мухажир Абдурахман бин Ауфту айтууга болот. Ал ансарлардан Саад бин Рабиянын бир тууганы болуп калган эле жана бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири болчу. Боордошу Азирети Саад: "Мен Мадинада мал мүлкү эң көп адаммын. Байлыгымдын жарымын сага бөлүп берем" дегенде, улуу сахаба Абдурахман бин Ауфтун берген жообу да ушунча улуу болду. "Аллах сага мал мүлкүңдүн берекесин берсин. Менин байлыгыңа муктаждыгым жок. Мага жасар эң жакшы жардамың катары соода кылган базардын жолун көрсөтүп койсоң болот." Ал Азирети Сааттын жол көрсөтүүсү менен базарга барып соода кыла баштаган. Көп өтпөй соодасы жакшы жүрүп, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам берекелүү дубасын алып, күндөн күнгө иши алгылап баратты. Мадинанын чоң соодагерлеринен болуп калды. Ал өзү айткандай: "Ташты колума алсам да, же алтынга, же күмүшкө айланар эле." Кийин Аллахтын ыраазычылыгына, ислам дини үчүн Азирети Абдурахман бир жолкусунда эле 700 төөнү жүгү менен, ком чому менен багыштаган болчу. Азирети Абдурахман бин Ауф сыяктуу көптөгөн мухажирлер көп өтпөй эле өз алдынча оокат кыла башташкан. Түзүлгөн боордоштуктун оң натыйжалары. Түзүлгөн бул боордоштук бат эле оң натыйжасын берген. Коомдун ар кандай катмарлары мына ушул бир туугандыктын аркасында бири-бирине аралашып, ысык мамиле куралышкан. Бул боордоштук уруучулук курулай намысты жана мурунку кек кастыкты жойгон. Ансарлар мухажирлерге көрсөткөн теңдешсиз боордоштугун, меймандостугун, жоомарттыгын, адамгерчилигин жараткан Алла Таала Куранда төмөнкүчө билдирет. Алардан, мухажирлерден:
Илгери Мадина жергесинде орношкон жана ыйман ишенимди бекем кармагандар, ансарлар болсо, өздөрүнүн жандарына көчүп келген адамдарды жакшы көрүшөт жана жүрөктөрүндө аларга, мухажирлерге берилген нерсе олжолор себептүү кандайдыр көрө албастыкты туюшпайт. Ал турсун өздөрү муктаж болсо да, өздөрүн кое туруп, өзгөлөрдү ыктыяр кылышат. Ким өз напсисинин сараңдыгынан сактана алса, дал мына ошолор кутулуу табуучулар. Мухажирлер да өз ара бири-бирине боордош болушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көчүп келген мухажир мусулмандардын ортосунда да боордоштук сезимдерин бекемдеди. Бир күнү Азирети Абу Бакыр менен Азирети Умар кол кармашып келе жатышкан. Мына ушул чын дилден болгон мамилени алыстан көрүп турган пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жанындагы сахабаларга пайгамбарлардан башка бүткүл мурдагы жана кийинки бейишке багытталгандардын үлгүсүн көргүсү келгендер буларды карасын деп, алардын боордоштугун үлгү катары элге жарыя кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам меккелик мусулмандарды бири-бирине экиден боордош кылып жаткан эле. Ошол убакта Азирети Али чыга келет, ыйламсырай: "О Аллахтын элчиси" дейт. "Сен сахабаларды бири-бирине боордош кылдың. Мага эмне үчүн эч кимди боордош кылган жоксуң?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Али, сен бул дүйнөдө жана акыретте менин боордошумсуң" деп аны сооротот. Пайгамбар мечитинин курулушу. Хижраттын 1 жылы, биздин замандын 622 жылы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келген убакта чогуу намаз окуй турган, керек болгон убагында жыйналып, ар кандай маселелерди кеңешип чече турган жай жок эле. Мына ушундай жагдайда мусулмандар үчүн борбор боло турган бир мечит куруу керек болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинадагы алгачкы ишин мечит куруу менен баштайт. Шаарга биринчи киргенде төөсү Наджар уулдарынан Сахыл жана Сухайл аттуу эки жетимдин курма кураткан жерине чөккөн эле. Бул эки жетим Мадиналык мусулмандардан Муаз бин Афранын кароосунда болушчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул жерди сатып алууну каалагандыгын Азирети Муазга билдирет. Бирок ал саткысы келбей, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бекер бергиси келет. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыл албайт. Жердин баасын бычып сатып алат. Сахабалар тарабынан аян бат эле тазаланып, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен кыштары коюлуп даярдалат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечиттин пайдубалын кура баштаганда жанында Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар, Азирети Усман жана Азирети Али бар болчу. Ошол жерде турган мусулмандардан бирөө: "О Аллахтын элчиси, жаныңда болгону ушул гана бир нече киши барбы?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүчө жооп берет: "Булар менден кийин ушул ишти уланта тургандар." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү колдору менен пайдубалдын биринчи ташын коет. Анын аркасынан кезеги менен Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар, Азирети Усман жана Азирети Али пайдубалга бирден таш коюшат. Мана ушинтип пайгамбар мечитинин пайдубалы менен бирге 4 халифанын колу тийген мечиттин рухий пайдубалы да курула баштаган. Мечиттин курулушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чаалыкпастан иштейт. Мусулмандардын дем албастан иштешинин натыйжасында пайгамбар мечити бат эле бүтөт. Ар кандай жасалгылоосуз эле 4 дубалы тең кыштан курулган бул ыйык сыйынуу жайынын чатыры жок болчу. Меккедеги Кааба кыбыла катары белгилене элек болчу. Пайгамбар мечитинин кыбыласы Кудус, Иерусалим шаарын карап турчу. 4 бурчтук түрүндө курулуп, 3 эшиги менен михрабы бар эле. Михрабтын ордуна курма устундары тизилип, минбары жок эле. Бир гана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам
хутба окуурда жөлөнүшү үчүн курма устуну коюлган эле. Кийинчерээк сахабалардын өтүнүшү менен 3 тепкичтүү бир минбар тургузулган. Пайгамбар мечити жамаат менен намаз окуш үчүн гана колдонулчу эмес, намаздан тышкары мусулман калкынын диний мукташтыктары дагы ошол мечиттен чечилчү. Айрыкча бул жерде диний билимдер берилчү жана сырттан келген элчилер, уруу башчылары кабыл алынчу. Пайгамбар мечитинин жанына кыштан бири Азирети Саудага, экинчиси Азирети Айшага тиешелүү 2 бөлмө курулат. Бөлмөлөрдүн үстү курманын бутактары жана жалбырактар менен жабылат. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка аял алганда бөлмөлөр көбөйтүлөт. Пайгамбар мечитине улай бөлмөлөр тургузулгандыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абу Айюптун үйүнөн ал жерге көчүп келет. Курма дарагынын ыйлоосу. Пайгамбар мечити тургузулган кезде минбары жок болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хутба окуп жатканда курма устунуна таянчу. Бирок кийинчерээк сахабалардын өтүнүчү менен 3 тепкичтен турган бир минбар жасалган. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жасалган минбарга чыгып хутбасын окуй баштаганда ботосунан айрылган имгендин боздогонуна окшош аянычтуу ыңгыранган үн чыгат. Таң калган сахабалар айланасын карашат. Бирок эч кандай имген жок болчу. Ыйлаган мына ушул курма устуну эле. Ошол кургак жыгаштын ботодой боздошун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге сахабалар да угушат. Аянычтуу үн такыр басылбай коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минбардан түшүп келип, колун анын үстүнө коюп сылаганда гана боздогон үн басылат. Курманын ыйын уккан сахабалар да токтон алышпай ыйлашкан. Ырас, кургак дарак пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам алыс калдым деп ыйлап жаткан эле. Курма дарагын сооруткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына бурулуп, эгер мен аны соорутпогондо кыяматка чейин ушинтип ыйлап кала бермек дейт. Кургак жыгаштын сахабалардын көзүнчө аянычтуу үн чыгарып ыйлашы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ачык бир мужизасы болчу. Азандын белгилениши. Хижраттын 1-жылы 622 жыл. Меккеде жашаган убакта мусулмандар Алла Таалага сыйынууларын жашыруун аткарышып, намаздарын эч ким көрбөгөн жерлерде окушчу. Ал кезде элди намазга ачыктан ачык чакыруу мүмкүн эмес эле. Бирок Мадинада абал таптакыр башкача болуп өзгөргөн. Диний эркиндик орноп, мусулмандарга ибадаттарын ээн эркин аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Пайгамбар мечити курулган. Бирок мусулмандарды бир жерге чогултуш үчүн чакыруунун ыкмасы али аныктала элек болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабаларын чогултуп, алар менен намазга чакыруу үчүн эмне кылыш керек деп кеңеш курат. Кээ бири христиандардай коңгуроо кагыш керек дейт. Кээ бири жөөттөрдөй сурнай чалалы дейт. Кээ бири болсо отко сыйынгандарга окшоп бийик бир жерге от жагалы деп сунуш кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтылган ушул сунуштардын бирөөнү да жактырбайт. Ошондо Азирети Умар сөз алып, "О Аллахтын элчиси, калкты намазга чакырууга эмне үчүн бир адам жөнөтпөйсүз?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол замат Азирети Умардын сунушун туура көрүп, Азирети Билалга кайрылып, "Билал, ордуңдан туруп намаз үчүн элди чакыр" дейт. Мындан соң Азирети Билал бир топко чейин Мадина көчөлөрүндө "Ас-салат, ас-салат, намазга келгиле" деп мусулмандарды намазга чакырып жүрдү. Абдулла бин Зайдтын радиаллаху анху түшү. Бир күнү Азирети Абдулла бин Зайд деген сахаба түш көрөт. Анын түшүнө азыркы убакта айтылып жүргөн азандын сөздөрү ирети менен кирет. Ал
таң атары менен сүйүнгөн бойдон пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам чуркап келип түшүн айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кудай буйрса бул туура түш деп намазга чакыруунун ушул жолун туура көрөт. Азирети Абдулла пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен азанды Азирети Билалга үйрөтөт. Азирети Билал уккулуктуу үнү менен Мадина көчөлөрүн жаңырта баштайт. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду анна иллаха иллаллах, ашхаду анна иллаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах, ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Hayya alas salah, hayya alas salah, hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Azandın Kırgızça manisi: Allah uluk, Allah uluk, Allah uluk, Allah uluk. Allah'tan başka Kuday yok ekendigine güvölük berem. Allah'tan başka Kuday yok ekendigine güvölük berem. Muhammed anın elçisi ekendigine güvölük berem. Muhammed anın elçisi ekendigine güvölük berem. Namazga şaşılgıla, namazga şaşılgıla, kutuluğa şaşılgıla, kutuluğa şaşılgıla. Allah uluk, Allah uluk, Allah'tan başka Kuday yok. Hazreti Umar'dın da uşul түштү görüşü. Madinada azan çakırığın uqqan Hazreti Umar толкунданған бойдон пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келет. Абалды билген соң: "О Аллахтын элчиси, сени акыйкат дин менен жөнөткөн Аллаха ант беремин. Абдулланын көргөндөрүн мен да түшүмдө көрдүм" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки кишинин бирдей түштү көрүшүнөн улам Алла Таалага шүгүр кылат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүнүн Меккеден алып келиниши. Мадинага көчүп келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жубайы Сауда, кыздары Умму Гүлсүм, Фатима жана Зейнеп менен бирге Айша энебизди Меккеде таштоого аргасыз болгон. Пайгамбар мечити курулуп бүткөндө ага тиешелүү бөлмө тургузулган соң аларды алып келүү үчүн Зайд бин Хариса менен бирге Абу Рафини Меккеге жөнөтөт. Мына ушул эки сахаба Меккеге барып, аларды алып Мадинага келишет. Бир гана Зейнептин али мусулман боло элек күйөөсү уруксат бербегендиктен аны алып келе алышкан эмес. Бирок бир топ убакыттан соң ал да Мадинага көчүп келет. Күйөөсү болсо кийинчерээк мусулман болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Азирети Айша энебиз менен никеси Меккеде кыйылган эле. Бирок той кийинкиге калтырылган. Мадинага келери менен хижраттын 1-жылы Шаввал айында той өткөрүлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол убакта 55 жашта болчу. Азирети Айша энебиздин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанында башка аялдарынан өзгөчө орду бар эле. Азирети Амр бин Аас бир күнү: "О Аллахтын элчиси, элдин ичинен кимди көбүрөөк сүйөсүң?" дегенде Айшаны деп жооп берген. Эркектерденчи дегенде Айшанын атасын деген. Азирети Айша энебиз назик, мүнөзү жумшак жана түшүнүгү кенен, акылдуу аял эле. Ал бат эле пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистерди жаттап, исламдын көптөгөн өкүмдөрүн үйрөнөт. Ошондуктан сахабалардын арасында өзгөчө орунга ээ болгон ал пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам 2210 хадис риваят кылган. Көптөгөн сахабалар түрдүү маселелер тууралуу исламдын өкүмдөрүн андан сурап үйрөнүшчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү диндин жарымын
Ayşадан үйрөнгүлө деп Hazreti Ayşa'nın ilmi dengeliğine жогору баа берген. Hazreti Ayşe nebizin şariat ilimin en sonun bilүүsü İslam hukukунун kalıplanışında öte çoğun paydası тийген. Ayaldarga tiyешелүү көптөгөн маселелердин булагын түзгөн. Асхабу Суффа. Кыбыла Али Каабаны көздөй бурула элек болчу. Пайгамбар мечитинин түндүк жагында азыркы михраб тарабында үстү курманын талдары менен жабылган көлөкөлүү бастырма тургузулат. Аны Суффа деп аташат. Ал эми ушул жерде жашаган мусулмандарды Асхабу Суффа, Суффадагылар деп аташчу. Пайгамбар мечитинин жанындагы Суффада жашаган бул сахабалардын Мадинада үй жайы, тууган уруктары жок болчу. Булар Куран илимин үйрөнүшүп, Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам диний маселелерин угуп сабак алышчу. Көпчүлүк убакта орозо кармашчу. Убактыларын Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанында өткөрүшкөн бул адамдар исламды кабыл алган алыскы урууларга барып Куран үйрөтүү үчүн Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөрүн жайылтуу үчүн жөнөтүлчү. Саны 400-500ге жакын бул сахабалар бүткүл убактыларын Куран жана Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн үйрөнүүгө арнашкан. Алар толук бойдон илим, аскер эле, соода сатык менен же башка кесиптер менен алектенчү эмес. Тамак ашы жана башка муктаждыктары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана анын бай сахабалары тарабынан каржыланып турчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Асхабу Суффага өзгөчө маани берип, алар менен дайыма бирге олтуруп, кеңешип, сүйлөшүп турчу. Кээде аларга эгер силер үчүн Аллах тарабынан эмнелердин даярдалып жаткандыгын билгениңерде, муктаждыктарыңардын мындан көбүрөөк артуусун кааламаксыңар деп алардын кылган ишинин өтө маанилүү жана керектүү экендигин баса белгилечү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң оболу ушул берекелүү жамааттын муктаждыктарын жоюуга аракеттенчү. Ал эми өзүнүн үй бүлөсүн экинчи планга калтырчу. Бир жолу кызы Фатима жаргылчак менен буудай тартуудан кыйналганын айтып, бир жардамчы кызматчы сураганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кызым, сен эмне деп жатасың? Мен Асхабу Суффанын муктаждыктарын али жой элекмин да" деп жооп берген. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам ар түрдүү нерселер алып келгенде, садакабы же белекпи деп сурачу. Алып келгендер садака дешсе, ошол эле жерден аны токтоосуз түрдө Асхабу Суффага жөнөтчү. Белек десе, аны кабыл алып, Асхабу Суффага анын бир бөлүгүн алып койчу. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө садака кабыл алчу эмес, бирок белек болсо кабыл алчу. Бир күнү бирөө бир табакка курма алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам садакпы же белекпи деп сурайт. Ал адам садака дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын түз эле Суффадагыларга жөнөтөт. Ошол убакта небереси Хасан Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдында олтурган. Табактан бир курма алып оозуна салганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо курманы оозунан чыгарып: "Биз Мухаммед жана үй бүлөсү садака жебейбиз. Бизге садака адал эмес" деген. Төмөнкү аят Асхабу Суффа жөнүндө келген. Кайыр садакалар Аллахтын жолунда тосулган, өздөрүн карманган, бир жерге сапар кылууга күчү жетпеген, каниет кылгандыгы себептүү, билбеген адамга бай, колунда бар болуп көрүнгөн кедей кембагалдардын акысы. Алардын кедейлигин маңдайынан, жүзүнөн эле билип аласыңар. Алар суранып тиленип туруп алышпайт. Кандай жакшылык кылсаңар, албетте Аллах аны билип турат. Бул өздөрүнүн мал дүйнө байлыктарын күнү түнү жашыруун жана ашкере садака кыла тургандар үчүн жараткандын алдында улуу сооптор бар. Алар үчүн эч кандай коркунуч да жок, жана алар кайгы да чегишпейт.
Аллах жолуна өздөрүн толук арнаган бул адамдар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир дагы сөзүн калтырбай угушчу. Ар дайым ал барар жерге мурунтан эле даяр болушуп, айтылган сөздүн баарын кунт коюп угушуп, андан соң башка сахабаларга баяндап беришчү. Ушул жактан алып караганда ислам өкүмдөрүнүн так сакталуусунда жана кийинкилерге жетүүсүндө Асхабу Суффанын аткарган кызматы өтө чоң болгон. Куран нурунун ааламдын ар тарабынан өтө тездик менен жайылышында да бул улуу инсандардын чоң үлүшү бар. Мына ушул себептерден улам Асхабу Суффанын ислам тарыхында маанилүү орду бар. Алгачкы ислам мамлекети. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 13 жылын толугу менен ыймандын негиздерин элге жеткирүүгө арнаган. Бул кылган кызматынын натыйжасында көптөгөн адамдар ыйманга келишкен. Мусулмандардын саны көбөйгөн эле. Бирок ошол учурда мусулмандар ислам душмандарына каршы күч колдонуп, каршылык көрсөтүүгө чамасы келбейт эле. Мусулмандардын жалгыз куралы бар эле. Ал сабырдуулук болчу. Бирок Мадинага көчүп келишкенде абал таптакыр башка нукка өзгөргөн. Мусулмандар эми каалаганындай ибадат кыла башташкан. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келери менен кылган негизги иши мухажирлер менен ансарларды боордош кылуу болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну менен мусулмандарды тыгыз бириктирген. Бирок ушуну менен гана бардык нерсенин бүтпөсү ачык иш эле. Мадинада жалгыз мусулмандар гана жашачу эмес. Бул жерде жөөттөр, бутпарас арабтар жана христиандар жашачу. Булар өз ара дайыма согушуп турушчу. Албетте, мусулмандарга зыяны тийбей коймок эмес. Анын үстүнө меккелик бутпарастар каалаган убакта Мадинага колгурап келип чабуул коюусу да мүмкүн эле. Мындай болуп калса, арадагы муздак уруш заматта согуш өртүнө айланмак. Демек, ушундай татаал кырдаалда бирдей аскердик, саясий жана коомдук тартипти орнотуу өтө зарыл маселе болчу. Али хижраттын 1-жылы аяктай элегиле. Бул жаңы жерде мусулман болбогондор менен тынчтык келишим түзүү керек болгон. Сотко тиешелүү, аскердик жана саясий кээ бир негиздердин аныкталышы керек эле. Кыскача айтканда, мамлекетке эмне керек болсо, ошол мыйзамдардын иштелип чыгышы керек болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүткүл Мадина коомчулугунун өкүлдөрүн Азирети Анас бин Малик деген сахабанын үйүнө чакырат. Максаты кээ бир коомдук эрежелерди аныктап алуу болчу. Жолугушунун натыйжасында бул принциптер аныкталып, ошол замат ишке ашырылууга коюлду. Маанилүү мыйзам эрежелери жазылып, өкүлдөр тарабынан кол коюлат. Мына ушул мыйзам эрежелери пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам башчылыгында түзүлгөн биринчи ислам мамлекетинин расмий баш мыйзамы болгон. Бул конституция 52 беренеден турган. Бул мыйзам эрежелери менен исламдын жаңы турмушу башталган. Бул мыйзамдын 1 жана 2 беренесинде мындай делген. Биринчи, бул китеп бүтүм Аллахтын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам тарабынан Курайштык жана Ясриптик мусулмандар жана аларга байланыштуу адамдарга, ошондой эле аларга кийин кошулгандарга жана биргеликте сырткы душмандарга каршы күрөшкөндөргө карата түзүлдү. Экинчи, жогоркулар башка адамдардан айырмалуу өзгөчө коомчулукту түзүшөт. Демек, бул мыйзамга ылайык Мадина калкы диний ишенимдерине карабастан башка элдерден айырмаланган өзүнчө калк жана коомчулукту түзгөндүгү көрсөтүлгөн. Мыйзамдын 16 беренесинде бирге жашоо шарты астында жөөттөр жана христиандардын мусулмандарга көмөктөшүүгө, укуктуулугу жана сырткы жоого каршы мамлекетти чогуу коргоолору, ошондой эле аларга карата алып барылган согуш мусулмандарга карата козголгон согуш менен айырмасыз экендиги көрсөтүлгөн. Демек,
Мадина шаар мамлекетинин баш мыйзамында китептүүлөрдүн христиан, жөөт, диний ишеним эркиндиги жана тең укуктуулугу белгиленген. Бир өлкөнүн жараны катары өз ара көмөктөшүү маселеси анык бекитилген. Тилекке каршы кийинчерээк жөөттөрдүн уруулары бул мыйзамга оор чыккынчылык кылып, меккелик бутпарастар менен жашыруун тил бириктирип, мусулман мекендештерине каршы кыянаттык кылышкан жана ошол себептен тиешелүү жазаларын алышкан. Бутпарастарга каршылык көрсөтүүгө Алла Тааладан уруксат берилиши. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Меккеде согуш жана күч колдонуп каршылык көрсөтүүгө уруксат берилген эмес эле. Алла Тааладан алгач буйрук боюнча бардык күчүн ыйман негиздерин адамдарга түшүндүрүүгө жумшаган. Мына ушул доордо ар түрдүү зулумдукка каршы сабырдуулук менен жооп беришкен. Меккеде алгачкы мезгилдерде түшүрүлгөн аяттарда мына ушул маселелер анык сыпатталган болчу. Дегеле ислам укугу боюнча коомдо негиз болгон нерсе бул тынчтык. Согушка өтө зарыл убактарда гана уруксат берилет. Ислам Мадинада күндөн күнгө күч алып, өтө тездик менен жайылып, Куран нуру адамдардын көңүлдөрүн багындыра баштайт. Бирок али мусулмандардын коопсуздугу жөнүндө маселе чечиле элек болчу. Мадиналык мусулмандар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам майрамдык маанай менен тосуп алышкан. Бирок эки жүздүүлөр менен жөөттөрдүн көңүлдөрүндө аябагандай жек көрүү пайда болгон. Жөөттөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен канчалаган келишимдерди түзсө дагы кылган иштери, берген убадаларына такыр дал келген эмес. Эки жүздүүлөр андан да коркунучтуу эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүшүнөн бир нече күн мурда Хазраш уруусунун башчысы болгон Абдулла бин Убай бин Салул үчүн бир көркөм таажы даярдалган. Мамлекет башчысы катары шаан шөкөт ичинде таажысын кийер убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага хижрат кылып келген. Мунун натыйжасында анын уруусу Хазраштын баары мусулмандыкты кабыл алышкан эле. Ошентип таажы кийүү иши унутта калган. Абдулла бин Убай уруусуна баш ийип, сөз жүзүндө мусулман болгон. Бирок башчылыктан кол жууп калгандыктан эки жүздүүлөрдүн жашыруун башчысы боло баштаган. Мына ушул эки жүздүүлөр колдорунан келишинче мусулмандарды ар кандай ушак айыңдар менен бөлүп жаргылары келишкен. Мындан тышкары Мекке бутпарастары Мадиналык эки жүздүүлөрдү, жөөттөрдү жана Мадинанын айланасындагы урууларды мусулмандарга каршы тынымсыз тукуруп турушкан. Тышкы жана ички душмандарга каршы сабыр кылуу мүмкүн болбой калган эле. Мусулмандардын көбү Курайштарга каршы чыгып, алар менен эсептешүүнү каалашкан. Мына ушул убакта пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам коргонуу уруксаты берилет. Төмөнкү аят буга далил. Душмандын чабуулдарына учурап жаткандарга зулумдук көргөндүктөрү себептүү согушууга уруксат берилди. Албетте, Аллах аларды жеңишке ээ кылууга кудуреттүү. Аятта берилгендей эле бул жерде ыйык согушка, жихад чыгууга уруксат берилген жана зордук зомбулукка дуушар болуп, зулумдукка учураганда гана ушундай уруксат берилген. Тактап айтканда, мусулмандар эч кандай күч колдонуп, зордук зомбулук кылбайт. Эгер зулумдукка кандайдыр бир кол салууга учурашса гана өзүлөрүн коргоо үчүн согушушат. Мына ушул аят менен ошол эле учурда ислам согуштарынын баскынчылык согуш эмес, коргонууга таянгандыгы белгилүү болуп турат. Бул аяттар мусулмандарга кол салган душманга каршы күрөшүү жана коргонуу мыйзам ченемдүү деп аныктаган. Мусулмандардын саясий абалы жана экономикалык күчү жакшырганда, кийинки түшүрүлгөн аяттарда ыйык согуш мусулмандарга парз кылынат. Жихад бир гана куралдуу согушуу, күч менен коргонуу эмес,
адамдын өзүн руханий жактан, адеп акылактык жактардан тарбиялап жеткирүүсү, мындан тышкары илим билим үчүн күрөшүү дегенди да билдирет.